Химиялык реакциялардын типтери. Реакциялардын типтери 4-кө бөлүнөт. 4 типке бөлүнөт. Биринчиси кошулуу реакциясы. Кошулуу реакциясы. Экинчиси ажыроо реакциясы. Ажыроо. Үчүнчүсү орун алмашуу же сүрүп чыгаруу реакциясы. Орун алмашуу же сүрүп чыгаруу реакциясы. Ал эми төртүнчүсү алмашуу реакциясы. Алмашуу реакциялары. Демек биз химия реакция деген эмне? Реакция учурунда мына бул жерден карасак, заттар атомдордон, эң майда бөлүкчөлөрдөн, атомдордон, молекулалардан же иондордон турат. Демек ошондо реакция учурунда атомдор бири-бири менен болгон байланыштары үзүлөт дагы, реакциянын натыйжасында жаңы заттар, жаңы байланыштагы заттар пайда болот. Демек ошондо атомдор алган ордун бири-бири менен болгон байланышын өзгөртөт, бирок саны, составы өзгөрбөйт. Бул демек туруктуу, атом туруктуу бөлүкчө. Эми кошулуу реакциясы деген эмне? Кошулуу реакциясынын жалпы формуласын мондай жазсак болот. Мисалы, реакцияга 2 зат кирсе, А жана В заты пайда болот, бир жаңы зат. Демек, бир эле Д заты пайда болсо, демек 2 же бир нече зат кошулуп, бир жаңы зат пайда болсо, мындай реакцияны кошулуу реакциясы дейбиз. Мисалы, могуреки сүрөттө көргөндөй, ширеңке. Ширеңкенин талы башында могу жерде күкүрт затынан түзүлөт. С деп коебуз. Күкүрттү күйгүзгөндө кандай реакция жүрөт? Күкүрт күйөт, абадагы кычкылтекти таасири менен, O2 таасири менен күйүп, бул жердеги катуу күкүрт заты газга айланып кетет. Оттун составында бар. Ал газдын аты SO2 же болбосо күкүрттүн 4 валенттүү оксиди деп аталат. Демек, бул биздерден биз эмнени жаздык? Реакцияга 2 зат күкүрт менен кычкылтек кирип, бир жаңы зат күкүрттүн 4 валенттүү оксиди пайда болду. Демек, бул кошулуу реакциясына мисал болуп эсептелинет. Экинчиси ажыроо реакциясы. Ажыроо реакциясы деген эмне? Ажыроо реакциясы бир зат, мисалы, бир зат бул татаал зат болушат. Сөзсүз татаал зат 2 элементтен турушу мүмкүн же 3 элементтен. АВ бул татаал зат. Бир зат ар кандай таасирдин натыйжасында 2 затка же бир нече затка ажырап кетет. С плюс Д. 2 жаңы зат. С заты жана Д заты. Демек, бир заттан реакциянын натыйжасында 2 башка же бир нече жаңы заттын пайда болуу реакциясын биз ажыроо реакциясы дейбиз. Ал эми орун алмашуу реакциясы. Орун алмашуу реакциясы бирөө сөзсүз татаал зат болуш керек. Мисалы, темир мыкты, темирден жасалган буюмду жездин хлориди деген тузга салсак, мисалы, купрум хлор 2. Ушундай реакция жүрөт дагы. Темир жөнөкөй зат, ал эми жез хлориди бул татаал зат. Себеби 2 элементтин атомунан турат. Бул жерде ким менен ким орун алмашат? Темир элементи, темир металлы жезге караганда активдүү болгондуктан жезди сүрүп чыгарат, же жез менен орун алмашат. Ошондо эмне пайда болот? Феррум хлор 2 плюс таза жезди сүрүп чыгарат. Демек, бул орун алмашуу реакциясы же сүрүп чыгаруу реакциясы деп аталат. Орун алмашуу реакциясынын негизги өзгөчөлүгү бирөө сөзсүз жөнөкөй зат болуш керек, ал эми экинчиси сөзсүз татаал зат болуш керек. Демек, орун алмашуу реакцияда ушундай схема ушундай жүрөт. Төртүнчүсү алмашуу реакциясы. Алмашуу реакциясы жалпы жолунан алып көрсөк, мисалы, буга 2 татаал зат катышат. АВ плюс СД дейт. Демек, экөө тең татаал зат. Демек, мында татаал заттагы элементтер орун алмашат. Мисалы, А менен С орун алмашы мүмкүн, же Д орун алмашы мүмкүн. Ошондо жаңы зат пайда болот. А, С плюс В, Д. Демек, бунда да татаал зат пайда болду. Демек, бул алмашуу реакциясы деп аталат.
Demek orun almaşуу reakциясынан алмашуу реакциясынын айырмасы реакцияга кирген заттын экөө тең татаал болот жана жаңы дагы татаал заттар пайда болот. Эми ушуларды биз реакция конкреттүү мисалдар менен көрөлү. Мисалы бул ажыроо реакциясына мисал келтирели. Мисалы суу затын жогорку температурада 2000 градус Цельсияда ысытканда ажырап кетет суутекке жана кычкылтек затына. Суутек, кычкылтек O2, суутек H2 экөө тең газ. Учма газдарды стрелканы жогору каратабыз. Демек мына бир зат татаал зат суу эки затка ажырап кетти. Эки жаңы зат пайда болду. Демек бул ажыроо реакциясы деп аталат. Эми муну теңдеш керек. Демек теңдеш үчүн элементтерди санайбыз. Реакцияга чейинкилерди жана реакциядан кийинки ар бир элементтин атомун санайбыз. Мына мисалы суутектин атому реакцияга чейин 2 атом. Ал эми кычкылтектики 1 атом. А реакциядан кийин болсо суутек 2 атом. А реакциядан кийин кычкылтек O2 2 атом. 2 атом. Жаңылык кеттим. Демек эми кайсы тең эмес? Демек кычкылтек реакцияга чейин 1 атом болуп атат, а реакцияга чейин 2 атом болуп атат. Теңдейбиз. Демек кайсы жака жетпей атат кычкылтек аз болуп атат. Демек реакцияга чейинки суунун молекуласында кычкылтек 1 атом болуп атат. Демек муну теңдеш үчүн молекуланын формуласынын астына 2 деген коэффициентти коебуз. Демек бул 2 коэффициент H суутекке да тиешелүү, кычкылтекке да тиешелүү. Демек кычкылтек бул жерде 2 болуп калды. Себеп дегенде могу жердеги индексти 1 жазылбайт. 2-ни 1ге көбөйтсөк, реакциядан кийин кычкылтек 2 болуп калды. Ал эми суутек 2-ни 2ге көбөйтөбүз. Демек суутек реакцияга чейин 4 болуп калды. 4. Демек эми барабардан же реакциядан кийин суутек 2 атом реакциядан кийин. Кычкылтек дагы 2 атом. Демек могу жерде суутек жетпей атат. Дагы 2. Демек бул жерге дагы 2-ни коебуз. Демек ошондо 2 көбөйтүү 2 барабар 4 болуп калды. Демек реакцияга чейин суутек 4, реакциядан кийин да 4. Кычкылтек реакцияга чейин 2 атом, реакциядан кийин 2 атом тең болду. Орун алмашуу реакциясына мисал келтирилди. Демек биз ушул 4 типтеги реакцияларды пайдаланып теңдеме аркылуу эле кайсы реакциянын тибине кирерин байкап өзүбүз таап алсак болот.